Саламатсыздарбы достор, кутмандуу күнүңүздөр менен менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай сонун самсыларды жасайбыз. Биринчи тестабызды даярдап алабыз. Унубузга жылуу сууну куюп, туз, дрожь, сливочный масланы, майыбызды кошуп, камырыбызды жууруп алабыз. Бир аз тестабызды тыныктырабыз. Пиязды эсе туурап алабыз. Этти дагы туурап алабыз. Начинкабызды даярдаш үчүн этке пиязды кошуп, туз, приправа, майларды кошуп жакшылап аралаштырабыз. Камырыбызды эсе ушундай бөлүктөргө бөлүп жайып алабыз. Кааласаңыздар чоңураак идиш колдонсоңуздар болот. Мен пияла колдондум. Роликте көрсөтүлгөндөй жасаңыздар. Тестабызды эсе үстүнө коюп бекемдейбиз. Жумуртканы сарысын бетине сүртөбүз. Кара ак сыре колдондум.
Ар кимде духовкасы ар кандай, мен болсо 180 градуста 40 минутта биширип алдым. Өтө сонун болуп пишти. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр, менин каналыма катталыңыздар, лайктан басыңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун, көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки.